Шаарындагы маселелерди чечүү өзү үчүн да эл үчүн дагы пайда алып келет да. Бул өңүттөн алып караганда ушул жергиликтүү кеңештерге канчалык деңгээлде маани беришибиз керек? Бул негизи айтып атат го, башталат баары майдадан, байкабайт аны майдадан депчи. Эң негизги жөнөкөй кичинекей тепкичтен башташ керек деп ойлойм да. Өзүбүздү өнүктүрүп жаштар. Биз дайыма эле жаштар азыр мындай интернет өнүккөн заманда баары эле кресло жатып алып эле сындап атпайбы, чоң саясатчылардычы. Андан көрө ошол нерсеге аралашып, өзүн өнүктүрүп, элге таанытып, ана ошол айылдык кеңештен баштап өзүн көрсөтсө жакшы деп ойлойм да. Мен биздин айыл Бакыян айылында ошо 2023-жылы буйруза айылдык кеңешчинин. Мен ошого өзүмдү азыртан даярдап баштадым да. Мисалы, азыр шаарга келгенибиздин себеби ошол жаштар парламенти деген долбоорго ошо жаш депутат болуп келдим. Негизги эле максат ошол өзүмдү өнүктүрөйүн, коомго пайдабыз тийсин деп. Анан эмнеге аралашып атабыз себеп дегенде ошол жерде мисалы жылдык бюджеттер бекитилгенде жаштардын үнү кулбай калат экен ал жерде. Анан биз бул жактан кайрылуулар жасап же башка кылган менен деле алар билим берүү, андан тышкары интеллектуалдык мындай өнүктүрүү жаатында ошо каралбайт экен да. Биз ошо жаштар сунуштап бир 10 күндүн ичинде эле айттык, ушу биз уюштурабыз деп китеп окуу конкурсун уюштурганбыз жаштар арасында. Бюджеттен карап берди. Бирок ошол нерсени биз депутат болуп келсек, дагы бир мындай жакшыраак чечип, арабыздагы ошол коллегаларды ынандырып, эң негизги ошол жаштардын маселелерин көтөрдүк.